артынан эч кандай жамандык болбосун, жалаң гана жакшылыктар болсун деген маанидө. Эми кайтыш болгон адамга айтылган сөз маанисин билбейт экенмин. Бейишинен берсин деген мааниде болсо керек. Топурагынын үстүндө ар дайым гүл өсүп турсун. Топурагы бир жумшак болсун. Себеби көбүнө баягы жайгазганда аябай топурагы катуу болуп, таштак болуп калат да. Ошон үчүн ушул жумшак топуракта үстүндө гүл өсүп турсун, жашыл чөй өсүп турсун дегендей маани болсо керек деп ойлойм. Жумшак казылсын деген сөздө ал кишинин аркасында жаман ойлор калбасын деген сөздө адам өтөт да. Өткөндөн кийин ал кишинин аркасынан жакшы сөздөр айтыш керек да. Торко деген бул өзү неменин бир түрү, жибектин бир түрү бул өзү. Аны тарыхый маалыматтарда тастыктап турат. Орхон Енисей жазууларында жазылып калган табгаштын тили таттуу, жибеги жумшак деген сөз. Ошол кытайларда айтылат бул жерде. Ширин сүйлөп, ошондой белегин берип туруп, өзүнүн ыгына көндүрүп, тилин тапкан да көчмөндөрдүн. Ошон үчүн билишкен. Эми ошол жибектин бир түрүн ошо кыргыздар ошону торко деп аташкан. Аны бүгүн биз ошол фольклордук чыгармалардан гана учуратып калдык да. Кыл торко деген дагы эмеси бар, түрү бар. Анан бул жибек деген абдан тыгыз токулган кездеме, ошондой ута бар. Анан ага неме болгон, мисалы денеге сайылган ок жибекти тешип өтсө дагы, жылаңач четке киргенге караганда ал көп жаракты кетирмес, өтө тыгыз токулган. Анан аны сууруп алуу дагы жеңил болгон денеден, жебени. Анан ал анчалык баягыдай денеге чоң жарат дагы ошол жарат зыян келтирбесе керек да. Торко бул баалуу жибек кездеменин бир сорту. Ал абдан жумшак жана мамык сыяктуу болгондуктан кийген адамдын денесине укмуштуудай жайгашып, ырахат тартуулаган. Ошондуктан бул кездемени баалуу белек катары алыстан алып келишкен. Тотудай боюм сыналып, торкону кийдим жылтылдап, Осмонкулдун саптарында. Ошондой эле Манас эпосунда торко тон менен жайкалып, боз жорго менен чайпалып, байбиче жолго салыптыр деген саптар кездешет. Ал эми топурагы торко болсун деген адам каза болгондо сыз топуракка жаткырылат. Анын сыртында оролгон кепинден башка эч нерсе жок болот. Ошон үчүн топурагы жибектей жумшак болсун деген мааниде топурагы торко болсун деп коюшкан. Ошон үчүн Оолбес торко деген менимче ушундан эле болуш керек. Эми ушундан келип чыгып отуруп, топурагың торко болсун деген сөз адамды койгондо адам эми наркы дүйнөгө жылаңач кетет. Кепинди гана эске албаганда адам кийген кийимди кийбей топурактын астында калат. Ошондо ушул торко, мындайча жибек сенин денеңе кандай жагымдуу, жумшак, сыйда, жылуу дейли ошондой таасир этсе, эми мындан кийинки жашооңдо ушул топурак сага ушул торкодой болсун, топурагың торко болсун, жибек сыяктуу болсун деген каалоо камтылып жаткандыгын байкоого дагы чат эле кыйынчылыкты туудурбайт.